Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясы, Энелер мектеби, бала тарбиясы баалуу мурас. Бүгүнкү күндө компьютер, смартфон жана интернетсиз элестетүү кыйын. Айрыкча жаш балдар күн санап виртуалдуу дүйнөнүн туткунуна айланып барууда. Жүргүзүлгөн бир нече изилдөөлөргө таянсак, виртуалдуу оюндарды көп ойногон балдардын жашоо турмушка кайдыгер болуп калышаарын, оюндардын каармандарынын жашоосу менен реалдуу жашоонун ортосундагы айырмачылыкты араң түшүнүшөрүн, достук, жолдоштук мамилелер жана өз ара жардамдашуу сыяктуу сезимдерден курчалак калышаарын көрсөттү. Мындай балдар өз бөлмөсүндө бекинип алып, көп убактысын компьютердин алдында өткөрүшкөндүктөн үй бүлөсү менен да көп деле сүйлөшпөйт. Көйгөйлөрдү чечкенди жана реалдуу жашоонун көйгөйлөрүн кабылдаганды үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышат. Андан тышкары компьютерде ойноп жатып, алар кадимки оюндардагыдай физикалык жөндөмдөрүн эмес, манжалары менен көздөрүн гана пайдаланышкандыгына байланыштуу, алардын физикалык өнүгүүсү артта калат. Анткени алардын энергиясы сарпталбайт. Алар санаачыл жана ачуулуу боло башташат. Балансталбаган тамактануудан жана салмак көйгөйүнөн жапа чегишет. Реалдуу жашоодо өз ара жардамдашуу, өз жанын аябоо жана башкаларды колдоо сыяктуу баалуулуктарга негизделсе, виртуалдык оюндардын көпчүлүгү тилекке каршы балдарыбызга теңирден тескери баалуулуктарды үйрөтүүдө. Оюндардагы зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү, уруп согуу, жарадар кылуу, өлтүрүү балдарыбыздын реалдуу жашоодо зордук зомбулукту кадыресе көрүнүш деп эсептеп, чыныгы баалуулуктардан четтөсүнө алып келүүдө. Эмне кылуу керек? Эгерде балада көз карандылык кыйла өөрчүгөн болсо, сөзсүз түрдө адиске кайрылыңыз. Тыюу салуу оңой, эң жөнөкөй жана натыйжасыз чечим болуп саналарын унутпойго тийишпиз. Анын үстүнө бул көйгөйдү чечүү мурдагыдан да оорлошуп, бала менен ата-эненин ортосундагы чырчата калып келиши мүмкүн. Ушуга байланыштуу биз балага оюн ойноого мүмкүндүк бере алабыз, бирок чеги менен. Биз виртуалдык оюндарды ойноо үчүн белгилүү бир убакытты бөлүп, бара-бара аны кыскарта алабыз. Башка көз карандылыктардан айырмаланып, оюн же интернет көз карандылыгы көмүскө өнүгөт. Аларды өнүгүү даражасына жараша дарылоодо этап менен ишке ашырылышы керек. Алгач эмне үчүн бала ушунчалык көп убактысын интернетте же компьютердин алдында өткөрүп жаткандыгын реалдуу себебин талдап чыгыңыз. Андан соң ошол себепти жойгонго аракеттениңиз. Антпесе интернетти же смартфонду колдонууга тыюу салуу натыйжа алып келбейт. Бала менен бирге интернетти жана смартфонду колдонуу эрежелерин аныктаңыз жана андан кийин аны буйтактатпай карманыңыз. Баланы спорт менен машыгууга шыктандырыңыз. Балага дээриндеги өз жөнөмдөрүн өнүктүрүү үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаңыз. Виртуалдык оюндардын ордуна балдар менен бирге практикалык иштин түрлөрүн аткарыңыз. Балдар реалдуу досторду күтүп, убактысын ошолор менен өткөрүшү зарыл. Балдар кандай оюндарды ойноп жаткандыгын же интернетте эмне кылып жаткандыгын биз менен бөлүшүүсү үчүн аларды шыктандырыңыз. Коопсуз интернет. Ата-энелердин контролун толуктай турган, бирок алмаштыра албай турган контролдогучу механизм. Ошол себептен коопсуз интернет менен бирге интернетти жана оюндарды иргеп алуу каражаттарында колдонууну унутпаңыз. Урматтуу ата-эне, балаңызды интернет жана смартфон туткунунан сактоо өз колуңузда. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз.